Ассаламу алейкум. Жалпы YouTube көрөрмандары жана ошондой эле каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүн жаңы проектинин алгачкы чыгарылышын баштоо алдында турабыз. Ааламга жол, мынакей жолду көрүп атасыздар. Айылдан башталат деген проекттин үстүнө мына ишти баштадык. Буйруса, Кудай кааласа, азыр ошол айылга барып, алгачкы бир швейный цех ачылган экен. Ошону тартабыз. Кантип ачылган, кандай болуп, канча иш орундары менен камсыз болгондорун биз сиздерге азыр айтып беребиз. Андыктан биздин каналга подписаться этип, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Мүмкүн сиздердин айылыңыздарга дагы дал ушинтип жолуңуздар менен барып калышыбыз толук мүмкүн. Биз ишти Кудай кааласа, Аллах насип этсе, баштоо алдында мынакей турабыз. Буйруса, ааламга жол монтип, мынакей көрдүңүздөр, айылдан башталат деген. Саламатсыздарбы YouTube көрөрмандары жана ошондой эле биздин каналдын катталуучулары. Мына бүгүн биз ааламга жол айылдан башталат деген берүүбүздү баштадык. Буйруса, мынакей Кожото айылына келип жеттик. Мынакей Алтынай деген дүкөндүн алдында турабыз. Азыр сиздерге толук маалыматтарды ичине кирип беребиз. Биздин каналга катталыңыздар, ой пикирлерди калтырыңыздар. Мүмкүн сиздердин айылыңыздарда кийинки чыгарылышта толук барып калышыбыз мүмкүн. Буйруса, сиздер менен азыр биз чогулукта көп болобуз. Анда эмесе, азыр биз Алтынай тигүүчү ишканасынын ээси менен, хозяин менен сиздерди тааныштырабыз. Анда эмесе, кирдик, баштадык. Саламатсызбы? Келди. Кандайсыздар? Соктарыңыз жакшы, иштериңиз? Биз ушул ааламга жол айылдан башталат деген проектиден иштер менен жүрөбүз. Ансыңардай сиздерге келдик азыр. Биз угуп келдик эле, ушул жерде бир чакан бир 5-10 адамга жумуш орун түзүп, чакан ишкана ачыптыр депчи. Анда ошо бизге кичине болсо дагы комментарий берип, маалымат бере кетсеңиз жакшы болот. Бул ишкананын ачылганына быйыл уже 12 жыл болуп атат. Башында баштаганда ошо жакырчылыктан чыгуу программасы боюнча грант утуп баштаган да. Башында баштаганда ошо айылдарга грант келген, USAID эмесиники программасын. Анан ошодон 2 машина утуп баштаганбыз. Келиндерди иштеттик, айылда жумуш жок келиндерди. Анан ошо 2007 жыл болчу. Быйыл 12 жыл болуп атат. Башында бирөөнүн үйүндө арендада иштедик, кийин өзүбүзчө которулуп чыктык. Анан ошо элдин кызматын кылайлы деп элге керектүү нерселерди тигип иштеп келип атабыз. Кудайга шүгүр эле, азыркы убакта 5 келин иштейт. Жакында чоңойттук бул жерде. Чоңойтуп, жумуш ордун кошуп атабыз. Кыска септерди жасап баштадык. Мурда сеп жасабайт элек болгон элден түшкөн заказдарды аткарабыз. Өзүбүз да тигип сатабыз. Кыздарга көшөгөлөрдү тигебиз, боз үйлөр жасалгалайбыз. Эмнелер тигилет? Анан ошо реставрация, кийимдин баардык түрлөрүн оңдойбуз. Ошо айылга керектүү буюмдар тигилет. Айылдын элин камсыз кылабыз да, кыскасы. Кийимдерин оңдоп, кыскартып, чоңойтуп тигип беребиз. Элден түшкөн заказды аткарабыз. Бирок ошол биз дагы угуп, анан биз чакан проектти биз дагы баштап атканбыз. Мына бүгүн биринчи жолу сиздердин ишканаңыздар туура келди да. Жакшы экен. Айыл ааламга жол айылдан башталат деген мындайча айтканда телепередача. Сиздердин ишканаңыздар биринчи туш келди, бактыңыздар бар экен. Бизге дагы бир маалымат берип, өзүңүздөрдүн могундай ишкана орундарыңызды тааныштырып кетпейсизби? Бул жер менин өзүм кабинетим. Ушул жерде отуруп заказдарды алам. Бияка кыздарга өзүм бичип берем. Ошо аналарын жазган ушул жерде отурам, негизи ишим ушул жер. Кыздар түнкө ташта иштешет. Бул жерден буйрутма аласыздарбы? Бул жерден буйрутма алам. Элдердин заказдарын алабыз. Бычагым ошол жер. Анан бул жакта жалгыз эле мен өзүм тиккен товарларым эмес, мен бияка кошумча кылып да сатам да, себеби өзүң эле тиккениң менен андай иштеп болбойт. Мына жерде өзүбүздүн тиккендерибиз бар.
тиги өзүн элдер саткан. Анан даяр товарларды алып келип кошумча кылып сатам. Бул жак өзүнчө мында башка жактан алып келген товарлар. Башка жактан келген товарлар. Кошумча кылып өзүңүз дагы. Бул жер дүкөндөгү болуп кетет экен да. Дүкөндөгү болуп кетет. Кошумча жумуш. Кошумча жумуш бул. Ушундай кылып эмелерди боз үйгө даярдайбыз. Боз үйгө да даярдайсыздарбы? Боз үйдүн ичин кооздойбуз. Ички. Заказ алып, заказ бергендерге анан кыздарга көшөгөлөрдү тигип сатабыз. Сеп дагы даярдайсыздарбы? Кыздарга. Кыздарга сеп. Мынакей караңыздар, келиңиздер, алып кетиңиздер, аябай эле жакшы. Көшөктөрдү тигип эми баштадык. Могу кичканасын чоңойгондон кийин анан буларды кылып баштадык да. Кыздарга септерди даярдап койдук. Келип мынакей даяр септер экен мынакей. Бул жайыңыздар? Буякта кыздар иштешет. Саламатсыздарбы? Иш илгери болсун. Элден чыккан заказдар көпчүлүгү. Анан ошо өзүбүз сыйланган төшөктөр, өзүңүздөр тигебиз. Жашсыздарбы? Кандай жумуш болуп атабы? Бала чака бакыраны багып атасыздар. Иштеп жакшы. Бул жерге эмне кыласыздар? Бул жер кандай бөлүм? Бул жерде ошо эс алып, тамак ичүүчү жай. Жумушчулар эс алып, тамак ичет. Ванна душу да барбы, э? Ооба. Мынакей заман бар. Бизде эме сеп капындайбыз, пахта салып, ошондо чаң болгондо жунуш алат. Азыр мынакей көрүңүздөр, айылда дагы шаарда эле болуп калган. Түрлөрү бар. Калуучулар келип заказ берсе болот. Буйрутма менен жасайбыз. Ким кандай кааласа, каалагандай оюндагы тип беребиз. Жок, шашыл шалат десе, шашыл шалгандарга дагы даяр бар. Сапаттуу, жакшы, аябай таза пахта салынган. Жейттен ошо пахта салып иштешет келиндер. Азыр эмеде иштейм деген келиндер көп. Өзү негизи айылда жумуш жок да, баарыбыз эле шаарга кетишип атпайбы, азыр элечи. Анан жумуш сураган келиндер көп. Ооба. Аларга жумуш табыш кыйын да, негизичи айылда. Ошо азыр реклама кылып айтып атабыз. Эгер жумушубуз көбөйүп калса, дагы жумуш дагы кошулат. Мындан аркада пландарыңыздар да бар, э? Бар, планда бар. Чоңойтуу, кичине иш пландарын көбөйтүү. 15-20га чейин жумушчуларды алганга жетет да, эмечи, местала бар да. Жетиңиз. Ошо жумуш, мен азыр ушу иштеп аткан келиндер эле келген заказдарга жетишип атат да. Мына айылды өнүктүрүү жылы деп да мынакей ушу сиздер дагы аябай эле салымды кошуп атасыздар. Мынакей ушинтип жумуш орундарды түзүп, мына айылда кичине болсо да жумушсуздукту бир аз деңгээлде болсо дагы азайтканга мына салым кошуп атасыздар. Буюрса сиздердин дагы бул чакан ишканаңыздар жогоруласын. Айылдын канакей баардык жумушсуз адамдар иштеп калса. Биздер ошону каалайм, мен деле. Келиндердин баары балдарын ыйлатып, шаарга кеткиче балдардын жанында иштесе жакшы да, айыл болсочу. Ата-энесине жакшы, үйүндөгү балдарына жакшы. Буйрутма заказдарды ала бересиздер да, э? Ооба. Буйрутма менен иштейбиз. Анда көрүүчүлөргө телефон номерлериңизди жана ошондой эле заказ алабыз деп мындай айтып койсоңуз. Жакшы болот. Каалоочулар болсо баардык буюмдарга заказ алабыз. Кыздарга сеп даярдайбыз. Көйнөктөрдү, көйнөк, халат, шым, ошо керектелиши нерселердин баарын тигебиз. Заказ болсо, канчалык бизде заказ көп болсо, ошончолук жумуш орду көбөймөк. Ошо мен да айта кетерим, заказ буйрутма бериңиздер. Силердин оюңардай кылып аткарып берүүгө аракет кылабыз. Анан номериңизди айтып койсоңуз көрчү. Номерим 79 менен 11 82 94. Ушу номерге чалыңыздар. Эгерде заказдарыңыздар болсо, убагында сапаттуу тигип берүүгө аракет кылабыз. Анан ушу силер дагы күттүрбөй эле келип калдыңар, ойдо жок жерден. Рахмат. Ушинтип айылдагы ишкерлерди реклама кылып, элге көрсөтүп, тааныштырып, эми бизге Кудай кааласа ушу силердин ишиңердин жыйынтыгы менен бизде заказдар көбөйөт деп ойлойм. Рахмат силерге дагы ишиңерге, жаңы иш баштап атсаңар. Ишиңерге ийгилик, чоң игиликтерге жетишиңерге тилектешмин. Айтканыңыз келсин.
Ааламга жол айылдан башталат деген передачабыздын аягына мынакей бул эженин да чоң ыраазычылык билдиребиз. Аябай сонун деңгээлде, жакшы маанайда, жакшы тосуп алды. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы ишиңизге ийгилик боло берсин. Анда эмесе бүгүнкү передачабыздын аягына келип жеттик. Буйруса биздин каналга катталыңыздар, ой пикирлерди жазыңыздар. Мүмкүн кийинки чыгарылышта сиздердин айылыңыздарда толук болуп калышы